Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. 3 алтын ислам оюндарында Жуманазарова Медет кызы Карачев биринчиликти алышты. Сауд Арабиясында өтүп жаткан ислам тилектештик оюндарынын бүгүнкү мелдешинде кыргызстандык спортчулар 3 алтын жана 3 коло медаль утушту. Мелдеште алгач медалды эркектер арасында эркин күрөш боюнча Абдымалик Карачев 57 кг салмакта алтынга татыды. Балбан финалда азербайжандык Ислам Базарганов утту. Андан соң эстафетаны кыздар улантты. Экинчи алтын байгени Мээрим Жуманазарова алды. Ал атаандашы өзбекстандык Светлана Акназарова менен беттешип утуп алды. Спортчу килемге 68 кг салмакта чыккан. Кыргызстандын байге Куржунуна дагы бир алтынды бул күндүн эсебинен 3-чү болуп Айпери Медет кызы салды. Спортчу 76 кг салмак категориясында беттешип нигериялык атаандашы Дамола Ожону 11:00 менен жеңди. Эсиңиздерге салсак, Айпери ислам оюндарында экинчи рет биринчиликти алып отурат. Ошондой эле эркин күрөштөн Билол Шарип уулу коло медаль тагынды. Ал таймашка 65 кг салмакта дагестандык балбаны Алибек Алибековго каршы чыгып 10:00 менен утту. Мындан тышкары jiu-jitsuчулар ислам оюндарынан 2 коло медалга жетишти. Абдурахман Муртазалиев 85 кг салмакта, Руслан Сагдеев 94 кг салмактан. Ислам оюндары Сауд Арабиясынын Эр-Рияд шаарында 21 ноябрга чейин уланат. Буга чейин Акжол Махмудов алтын, Разак Бейшекеев менен Асан Жанышев коло медаль утушкан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Камчыбек Ташиев эне баланы коргоо борборуна убадалаган 10 автоунааны тапшырды. Камчыбек Ташиев Бишкекте эне жана баланы коргоо улуттук борборуна буга чейин убадалаган 10 автомашинанын ачкычын тапшырганын улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Атайын кызматтын төрагасы транспорттук каражаты ыкчам бригадалардын борборго тез арада жетүүсүнө шарт түзүп, иштин майнаптуулугун арттыра турганын белгилеген. Маалыматта борборго өлкөдө жок медициналык жабдуулар, бир нече УЗИ аппараттары, видеогастроскоп, видеобронхоскоп жана видеоколоноскопу бар эндоскопиялык ультра үндүү аппарат алып келингени айтылат. Камчыбек Ташиев оорукананын 1995 жылдан бери биринчи жолу толугу менен реконструкцияланган аймагында кыдырып чыкты. Мында 4400 чарчы метрлик территория тазаланып, түздөлүп жана асфальт төшөлүп көрктөндүрүлгөн. Эне жана баланы коргоо улуттук борбору өлкөнүн алдыңкы медициналык жайы болуп саналат. Жыл сайын 30 миңдей бала стационардык дарылануудан өтүп, ар татаалдыктагы 15 миңдей операция жасалат. 150 миң балага амбулатордук жардам көрсөтүлсө, перинаталдык борбордо 6 миңге чукул ымыркай жарык дүйнөгө келет. Кумтур бул алтын казылып жаткан гана жай эле эмес. Кумтур бул бирдиктүү организм. Балыкчы өткөл базасы, дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү завод, тоголок кени, Жаңгар айнытындагы геологиялык чалгындоо долбоорлору, Каракол менен Бишкектеги кеңселер ошол организмдин бир бөлүгү. Бирок эң негизгиси бул жумушчулар. Алар өз ишин берилгендик менен аткарышат. Ар бир нерсеге кылдаттык менен көңүл бурушат. Жаратылышка аяр мамиле кылуу албетте эң башкы орунда турат. Кумтөр алардын күчү менен кубаттуу, жоопкерчилиги менен ишенимдүү, талыкпаган эмгеги менен абдан маанилүү ишканага айланды. Кумтөрдүн байлыгы бул анын адамдары. Алар бүгүн аянбай иштеп, эртеңки Кыргызстандын
бакубат келечегин курууда. Номер 6. Узакбаев Улукбек. Сөзгө да, ишке да бек. Айсулунун өлүмүнө шектүүнүн мурдагы ишин караган судьяларды жоопко тартуу маселеси каралууда. Кыргызстандын судьялар кеңеши 21 ноябрда Бишкек шаардык сотунун 3 мурдагы судьяларын кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү маселесин карап жатат. Мындай сунушту судьялар кеңешине башкы прокурор берген. Судьялар кеңешинин сайтындагы бул тууралуу маалыматта келтирилген 3 адамдын ысымы буга чейин 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүүнүн мурдагы кылмыштар үчүн жазасын жеңилдеткен деп социалдык тармактарда аталган 3 судьянын Кайсын Абакеров, Жаңылмамбеталы жана Сания Бранчаева ысымына туура келет. Эсиңиздерге салсак, 17 жаштагы Айсулуу Мукашева 27 сентябрда Ысык көл облусунун Жети-Күз районунда Каракол шаарына корбу сунукуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Анын сөөгү боом капчыгайынан табылып, кордолуп өлтүрүлгөнү аныкталган. Шектүү катары 41 жаштагы адам кармалган. Жогорку соттун басма сөз кызматы шектүү буга чейин 4 жолу түрдүү берени менен соттолгонун билдирген. Майда кылмыштар үчүн балдар соттолбойт. Президент жаңы мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексине жаңы кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизген мыйзамга кол койду. Бул тууралуу эркин тоо гезитине жарыяланды. Ага ылайык балдарды сот жоопкерчилигине тартуу нормалары жеңилдетилген. Эгер өспүрүм биринчи жолу анча оор эмес кылмыш жасап, күнөөсүн мойнуна алса, иш сотко жетпейт. Анын ордуна бала атайын программага катышат. Белгиленген милдеттерди аткарып, келтирилген чыгымды төлөп берет. Психологдор жана камкордук органдары менен иштейт. Бул чаралардын бардыгы баланы кылмыш жаза өндүрүшүнөн чыгаруу боюнча атайын келишимдин негизинде ишке ашат. Эгер бала анын шарттарын бузса, прокурор макулдашууда шарттарды өзгөртүп, программанын мөөнөтүн узартып кое алат. Аткара турган милдеттерди катаалдаштырышы мүмкүн же таптакыр эле келишимди жокко чыгарып, ишти кадимки кылмыш процесси тартибине кайтарышы ыктымал. Кийин иш сотто каралып жаткан учурда баланын келишимдин шарттарын аткарбай койгондугу акыркы өкүмгө да таасир этери белгиленген. Урматтуу кыргыз элим, чет өлкөгө операцияга чыгам. Жакында 15 000 доллар керек болуп атат. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн жашап келем. Ошондо эле кызыгы калбады. Акыркы күндөрү ушу балдарым эле жашап калдым дегендир. Менден карыз эмессиздер. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн чыгуудан, айласынан интернетке жардам сурап, Мбанк Алина деп чыгат, Сбербанк Замира деп чыгат. Айла кетип жардам сурап чыгуудан сиздерден сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Садыр Жапаров энергетика үчүн соңку аракеттер болбогондо өлкө жарыксыз отурмак. Энергетика тармагында соңку жылдары аткарылган иштер болбогондо өлкө 19-кылымдагыдай жарыксыз отурмак. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров билдирди. Ал Бишкектин четиндеги Алтай шаарчасынын курулушуна старт берген иш-чарадан кийин жергиликтүү эл менен жолуккан. Президент свет өчүп жатат деп кыйкаган жергиликтүү тургунга жооп берген. Садыр Жапаровдун сөзүнө караганда, ал бийликке келген учурда тармактагы абал абдан оор болчу. Ал азыркы бийлик бир эле Токтогул ГЭСинин 4 агрегатын алмаштыруудан 240 мегаватт кошумча энергия алууга жетишкенин, 28 чакан ГЭС курулуп ишке берилгенин белгилеген. Совет мезгилинде курулган ГЭСтер жаңыланбай калган. Мен келгенде бардыгы кыйрап кала турган абалда болчу. Азыр баарын жаңылап бүттүк. Мурдагы президенттерди жамандагандай болбоюн, бирок аларга окшоп отура берсем азыр жарык эч кимге жетпейт болчу деген ал. Президент мурда завод фабрикалардын болбогонун, ага карабай өлкө кышкысын электр энергиясынын тартыштыгын араң жапкан учурларды башынан кечиргенин эске салган.
Кытайдын тышкы иштер министрлигинин башчысы кытайлыктарга Кыргызстанда мыйзамды салтты сактоону эскертип жатабыз. Президент Садыр Жапаров 10-ноябрда Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алган. Ван И Кыргызстанда иш алып барган кытайлык компаниялардын өкүлдөрүнө мыйзамды так сактоо жана өлкөнүн салттарын сыйлоо эскертилип жатканын белгиледи. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде саясий диалогду бекемдөө, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланган. Садыр Жапаров практикалык кызматташууга басым жасап, айрыкча темир жана автомобиль жолдорунун курулушун, жаңы аба каттамдарын ачууну, көптөгөн тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну белгиледи. Ноокатта мурдагы жетекчи кармалды Дженга кылмыштуу тобун каржылоого шектелүүдө. Аныкталгандай, ГШМ өзүнүн тааныштары аркылуу Ноокат универсал базар жичкасына түшкөн келишелерди аталган кылмыштуу топту каржылоого багыттаган. Натыйжада Ноокат универсал базар жичкасынын балансына катталган 14276 чарчы метр жер участогу жана 2005-жылкы Lexus GX 470 унаасы ГШМга таандык болгону менен мамлекеттик менчикке кайтарылды. УКМКнын маалыматына караганда, кылмыш ишин териштирүүсү улантылып, кылмыштуу топтун бардык катышуучулары жана каржылоо булактары аныкталууда. Ысык көлдө ток менен балык уулаган браконьерлер кармалды шектүүлөрдүн арасында милиция кызматкери да бар. Ысык көл облусунун Григорьевка айылында браконьерликке шектелип 4 эркек киши кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 20-ноябрда болжол менен түнкү саат 2:30 чамасында шектүүлөр автоунааларынын аккумуляторуна туташтырылган өз колдору менен жасалган электр аспабы аркылуу көлгө куя турган суунун өзөнүндө балыкты ток берүү менен электрошок уулоодо кармалган. Кайрылуучу факт боюнча билдиргендей, алар ток менен форель жана башка балыктарды уулоого аракет кылышкан. Кармалгандар Бостери айылындагы тургундары 43 жаштагы 42, 37 жана 38 жаштагы жарандар. Алар ИИМдин коргоо кызматынын кызматкери экени аныкталды. Кармоо учурунда төмөндөгү буюмдар алынган: 7 даана форель, автоаккумулятор, чырак, электр сачок, ток менен балык уулоого арналган колго жасалган жабдык. Ошондой эле алардын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлүп, ал жактан дагы 20 даана форель, 14 оқ-дарылар жана жаныбарлардын мүйүзү табылып, далил катары алынган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз аңчылык же балык жана суу жаныбарларын кармоо беренеси менен кылмыш иши козголду. 3 шектүүлөр камакка алынып, тергөөнү улантуу иштери жүрүп жатат. Манас районуна жаңы аким келди. Бактыбек Сүйүнбаев Талас облусунун Манас району акими болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. 43 жаштагы Бактыбек Сүйүнбаев буга чейин Сузак району акимдин биринчи орун басары болуп иштеген. Ал 2007-жылы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясын бүтүргөн. Эсиңиздерге салсак, аталган кызматта Эрмекбай Омошов иштеп келди. Ал ушул жылдын 19-майында дайындалган эле. Кабмин ата-энелерди бала бакчанын чыгымдарынын бир бөлүгүн төлөөгө милдеттендирди. Министрлер кабинетинин бала бакчаларды нормативдик каржылоого өткөрүү тууралуу токтомду бекитти. Документтин негизги жоболорунун бири балага кеткен чыгымдардын бир бөлүгүн, анын ичинде канцтоварлар жана гигиеналык каражаттарды эми кайрадан ата-энелер төлөйт. Бул каражаттар бала бакчалардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атайын эсептерине топтолот. Ошол эле учурда бир балага же топко эсептелген типтүү чыгым ченемдери өкмөт бекиткен эсептөөчүлөрдүн негизинде түзүлөт. Аларга төмөнкүлөр кирбейт. Эмгек акы фонду белгиленген нормативдер боюнча бюджеттен каржыланат. Коммуналдык кызматтар жергиликтүү же республикалык бюджеттен каржыланат. Баланы багуудагы чыгымдар, канцелярия, гигиеналык каражаттар жана башка зарыл материалдар ата-энелер тарабынан каржыланат. Бала бакчаларды каржылоо республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден, ошондой эле ата-энелердин төлөмдөрүнөн турат. Бул токтом адистештирилген мектепке чейинки уюмдарга